Заматта коронавирус илдети планетаны дүрбөлөңгө салды. Бул илдет дүйнөлүк медицинага гана тийгизбестен таасирин экономикалык чоң көйгөйлөрдү жарата баштады. Коңшу Казакстанда жаралган бул илдетке чалдыккандардын чыгышы Кыргыз экономикасына кандай таасир берет? Кыргызстанда азык-түлүктүн запасы канчалык? Мына ушул багытта бүгүнкү программаны уюштуруп жатабыз. Саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүнкү студиябыздын меймандарын таныштырып кетели. Жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова, Экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыктын башчысы Зайнидин Жумалиев, Улуттук коопсуздук кызматынын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынын мурдагы башчысы Максат Мамытканов. Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону мен ушул экономика министрлигинен келген өкүл агай айтсаңыз, бүгүн Кыргыз экономикасы дагы абал туруктуу деп айтканга негиз барбы? Албетте, экономикабыз туруктуу деп айтабыз. Анткени жашоо жүрүп атат, базарлар иштеп атат, магазиндерде, полкаларда баары бар, керектүү товарлардын баары бар. Сиз акыркы жолу базарга качан бардыңыз? Кече күнү бардык. Кече күнү бардык. Мындай деп айтсак болот, эгерде эт бир 20 сомдон 50 сомго чейин кымбаттады эттин баасы. Эгерде бодомалды алсак, бодомал бир 5000ден 10.000ге чейин кымбаттады да азыркы мезгилде. Ундун баасы мисалы үчүн мешогуна бир 100 сомдун тегерегинде кымбаттады да. Бул в процентном соотношении бир Коронавирустун таасириби бул? Эми бир нерсени ушуну тактап кетели да. Сиз айтып атпайсызбы, мына бул жерде Казакстандан кийин момундай болуп атат деп. Анан элди баягы силер албагыла деп эч ким токтотпойт. Эгерде үйүндө бир мешок уну турса, же болбосо сахары турса, бул мен ойлойм ал жакшы эле нерсе болуш керек. Анан мен дагы бүгүн келатып чоң бир магазинге кирдим. Сиз жана айтып аткан очередь деген ал биз күнүгө эле киребиз ошо глобуска. Очередь, кассада очередь ар дайым бар. Ошондой эле мезгилде. Эч кандай бүгүн Кече күнү дагы бир нерсени айтып коеюн. Кече күнү биз стат комитет менен бааны көзөмөлдөөчү антимонопольный орган менен, экономика министрлиги менен бир 2 сааттын тегерегинде ошол боюнча дагы бир чоң талкуу болду да. Мына стат комитет дагы күнүгө ар бир райондун центрларындагы бааларды, областтагы, Бишкектин баарын карап турат. Түшүндүк. Рахмат. Махабат эже, кырдаал чындыгында эле кооптонууга негиз болуп атат деген пикирлер айтылууда. Негизи эле бүгүн Кыргызстандын абалы кандай бул бүгүнкү ушул илдетке күрөшүүдө? Азыркы күндө баалардын өсүшү байкалып атат. Жанакы нефтин баасы түшкөндөн кийин рубль жана сомдун баасы түшүп, доллар көтөрүлүп, албетте нефти күйүүчү майлардын баасы төмөндөгөнү менен бул эми түздөн-түз көптөгөн бааларга таасир тийиши мүмкүн. Эми бааларды айтып кетсем, азыркы күндө тескери көрүнүш бул эт азыктарына негедир баа көтөрүлүп атат. 8, 10, 12%. Бирок ошол экономика министрлигинин статистикасы боюнча этти биз өзүбүз камсыз кылабыз. Өлкө эт менен камсыз болот. Бул жанакы балык жана тоок эттерин эске албаганда, эмнегедир ошону мындай жасалма бааларын көтөрүп жаткан учурлар болуп атат да. Ал эми башка мындай un, кумшекер, майлар, туз ушулардын баасы туруктуу эле кармалып турат. Мен ойлойм, бул
Қазақстанда дагы ушул коронавирус учурлары, аныкталган учурлары азыр ушу жакын арада эле маалымат болуп чыкты. Ошондуктан бизде эми эртеңки күнү кандай болот азырынча. Баанын өсүшү жөнүндө маалымат качан алдыңыз сиз акыркы жолу? Баанын өсүшү боюнча өзүм күндө базарга барбайм, бирок байланышып, ошо мониторинг этип, баалардын кандай абалда экенин биз билип турабыз да. Бүгүнкү күндө ушул биз кечээ ушул барып өзүбүз базарларда, соода түйүндөрдөн көрдүк. Оптом жерлерде аябай элдердин очередте туруусу, анан бул кооптонуп баарысы эле ушул эртең Казакстан чек араны жаап таштай айткан болсо бизде кандай көйгөйлөр күтүлөт, деги эле ушул нерседе биз даярбызбы, кандай чараларды көрүшүбүз керек эле деген маселе ар бир бүгүн биздин жарандарды түйшөлтүп турат да. Эмне кылыш керек ушул маселеде? Эң биринчиден элге так маалыматты таратыш керек. Элге кеңири түшүндүрүү маселелерин жайылыш керек. Эң биринчиден биздин ушул мамлекетти башкарып аткан органдардын бардыгы мамлекеттин даярдыгы жөнүндө маалыматты элге ачык айтыш керек. Мамлекетте канча ун бар, бүт элге канча жумага жетет, же бир айга жетеби, же 2 айга жетеби. Ундан тышкары күнүмкү тамакка биз пайдаланып аткан заттардын бардыгы көлөмү канча, запасы канча. Ошонун баарын элге айтканда элде деген паника болбойт. Бизде элдин маалыматы болбогондуктан баары деген очередке чуркап, өздөрү деген ушинтип күүлөнтүп эле баанын өсүшү ошондон келип чыгып атат. Эгерде мамлекет бул саясий өзүнүн маалымат каражаттарын колдонуп, элди кичине дүрбөлөңдөн алыстатып, өзүнө жеңилдик кылдыбаса, эл деген эчтекени билбесе, базарга барып туруп эртең эле баарын деген сатып алып, баасы өсүп атабы, өспөгөн жокпу? Эл сел болот. Паника деген ошол да. Маалыматты туура эмес түшүнүп алып эле бүттү, кымбаттап атыптыр деп эле барып туруп, азыр бүт баарын шыпырып кетсе, анан соода сатык кылган фирмалардын складдары бошоп калганда, алар эмне кылат? Товар ташыйт да алар. Товары жок болгондон кийин товар заказ кылат. Товар заказ кылайын десе, доллар жок. Долларды алайын десе, доллардын баасы өсүп кеткен. Кымбат доллар менен заказ кылат, анан кымбат доллар менен алган товары бияка келгенден кийин баасы 2 эсе чоңоет. Анан 1 айдан кийин келген жаңы товардын баасы 1 ай мурун алган ундан 2 эсе болгондон кийин аны эл ойлонот да, бул эмне болуп атат деп. Анан ошентип мамлекет өзүн деген жарга такап коет. Анан орусча айтканда социальный взрыв деген ошондон чыгат. Бул паника. Ушуну деген улуттук коопсуздук маселелерин кичине түшүнүш керек да. Бул деген же атайлап жасалат. Биз көрүп атабыз да, коронавирус эмне Кытайда жөн эле пайда болуп калыптырбы? Канча вирустар бар 1000 жылдан бери, миллион жылдан бери жүргөн. Бир эле вирустан эле мынакей бүт дүйнө жүзү ушинтип калды. Мындай болгон эмес дүйнө жүзүндө. Бир эле жол болуптур. Чыңгызхандын убагында. Анткени өлүп калган кишилердин деген өлүктөрүн ыргытып атып, чума орусу менен кара илдет ошентип анан бүт Европа кырылып калган өз убагында. Ошондон бери мына ушул экинчи тарыхта болуп аткан коронавирус. Эми чума жок азыр. Бирок кайдагы бир грипптин бир түрү менен эми бүт дүйнөнү дүңгүрөтүп салышты. Бүт токтоду, соода сатык токтоду. Эми көрүп атабыз дүйнөлүк экономикалык кризис. Эми ушундан деген ким пайда көрөт деген суроого эч ким жооп таба албай атат. Америкасы дагы, орустар дагы, Кытай дагы эмне себептен болуп атканын дагы элге түшүндүрүп бере албай атат. Биздикилер да ошону түшүнбөй отурат азыр. Ак үйдө да, жогорку кеңешинде дагы, көз ачыктары дагы. Эмне болот деген суроо болуп атат да. Товар жок болуп калса эртең эмне кылабыз? Соодагерлердин баарына биз деген 30 жылдан бери базар экономикасын түзүп алдык. Эми мынакей базарды көрүп отурушат. Базарда эчтекең жок болсо эмне кыласың? Кантип үй бүлөңдү багасың? Мына бүгүн Италияны көрсөтүп атат. Бүт ресторандар жабылган, официанттары үй бүлөмдү кантип багам? Алардын бардыгы жанагы да. Келген клиенттен эле чай пулун алып эле ошо менен дүйнө жан баккан кишилер мына азыр бүт Европа боюнча канча миллион кишилер жумушсуз калды. Жөн эле, анткени клиент жок. Ошон үчүн бизде деген мына 2 штаб түзүлүптүр, дагы бир программа түзүлүптүр деп атышат. Эми 2 штабтын эмне кереги бар? Мунун бардыгы деген бизде улуттук коопсуздук кызматы боюнча түзүлгөн атайын органдар бар. Особый план деп коет.
Ошонун баардыгы жазылган өз убагында. Эч ким окубаса, билбесе, ошону колдонбосо, мен түшүнбөйм анда тиги анда кантип башкарып атат булар мамлекетти. Азыр деген ошондой мамиле. Азыр ушул жерден сурооду сизге узаталчы агай. Канча бүгүн аталып кеткендей Кыргызстанда уун запасы канча мисалы уун күнүмдүк Эми Кум шекер, туз, май. анын баары бар. канча Анын баары бар. Канча миң тонна бар. 3 айдын тегерегине расчет болот. Бул негизи баягы биздин эмес боюнча. Ал резервде турат да. Резервде туруш керек. Жеке склад резервин канча бар? Болбойт да. Мисалы үчүн эмне үчүн бүгүн Эми ушул маселе жаралып атат да, элдин Жок, анан элге чыгып эмне үчүн айтылбай атат? Мынча Эмнени? бизде запас бар, кооптонбогула. Кооптонгон дүрбөлөңдөп жанагы бааны азыр өстүрүп таштап мына атпайбы? муну ушунун баарын кечирип коюңузчу. Ушунун баарын кимдер чыгарып атат? Мына ушу жердеги эле азыркы 4 киши отуруп алып биз бакылдап атабыз да. Ооба. Тиги жок, бул жок депчи. А бизде ар бир бакылдаган жокпуз. жок, жакшы нерсе. Жакшы нерсе ал. Бакылдабай деп айтпайбыз. Ал Сиз бакылдаңыз аны. ал эмне үчүн? Ал мына бүгүнкү күнү баары угат, кыргыз эли угуп атат да. Эчтеке жок экен, эчтеке жок экен. Бүгүнкү бааны мен өзүм маалымат алып келдим. Сиз Жакшы. жогоруда айтып атасыз 100 сом депчи. Ар бир унга бүгүн 300 сомдон ашык кошулуп атыптыр да. Мына өзүбүздүн бүгүнкү күндө базарда. А бүгүнкү күндө ушул мына ак ун Кыргызстандын фермасы мисалы баардык жанагындай производствосын токтотуп койгондуктан Казакстандан ундар көтөрүлүп келип атыптыр азыр. Эми кайра ошол ак ун эми ушундай көйгөй жаралганда кайрадан бааны көтөрүп мына базарга чыгарып атат да. Мына ушул маселелер мисалы үчүн антимонополия мисалы бүгүнкү күндө эскертүү берип элетин болуп бир мындай бир реалдуу чоң бир чараларды көрүп жанагы баа көтөргөн ишкерлерге катуу чара көрө албай атканды. Азыр жок. Эми сиз угуп коюңуз, ошол эле антимонополийдин өкмөттүн укугу бар. Бизде 11 позиция продукты бар. Ошол эгерде бир 20%тен ашып эме болсо, баасы көбөйсө, анда биз гос регулирование киргизебиз бааларга. Ошол эле сиз айтып аткан эгерде бүгүн 300 сом болуп кетсе, кече күнү 100 сом болгон да. Кече күнү 100 сом болгон. Эгерде бүгүн 300 сом болсо, биз аны тез аранын ичинде карап чыгып, ошо унга баасын биз белгилеп беребиз. Ар бир регион боюнча. Баткенде мындай болуш керек, нарында мындай болуш керек, бул жерде мындан ашык. Эгерде ашык кошуп сата турган болсо, анда көйгөйлөр чыккандан кийин сиздер күрөшөсүздөр. Же алдын ала буга атайын жок. тарифти Бул коесуз. мындай да сиз көйгөй тарифи эч кимди деген тоготпойт. Булар деген аны жасаганча 1-2 жума өтөт. Ал кагаздардын баары тияка жеткиче эл деген уже таптакыр башкача болуп кетет. эме мындай да сиз деле гос структурада иштеген экенсиз. Өзүн жок, негизги ошо эмеси ошондой да, шаг ошентип кетет да. Диверсия жүрүп атат азыр дүйнө жүзүндөгү. Эч кандай. Анан мен сиздерге дагы бир нерсени айтып коеюн. Биздин Кыргызстандын өзүнүн бир жылдык мисалы үчүн эмеси буудайы бизде 610 000 тонна биз өзүбүз өндүрөбүз. Бизге потребность где-то бир 1 миллион тоннанын тегерегинде да. Ошондо 650-нүн ушунун тегерегинде. Быйыл биз ошол иш-чаранын ичине киргизгенде биз даже тиги площадьты да көбөйтүп атабыз да. Быйылкы жылы унду эме буудайды көбүрөөк сепкенге. Андан кийин сахар боюнча бизде өзүбүз бага турган, өзүбүзгө жете турган кумшекерибиз бар. Бул 100 000 тоннанын тегерегинде. Мындан тышкары овощ, фруктылардын баары жолду канча айга жетет бул эгерде чек аралар жабылып калаткан болсо канча? Бул жанагы 100 000 тонна сахар бул бир жылдын запасы. Бир жылдын биздин потребность. Ошол бир жылдык ошончо бизде. Жок, ошонун ичинде баары тең баягы эме болгон да. Потребность ошондой болот. А Госматрезерв ал такыр башка эме. Ал жерде жанагы биздеги бир населениялар бар. Социалдык кедей жашаган деген. Ошолорго арналган запастар. Мына Национальный банк
bir күндүн içinde kança milyon dolar rынокко чыгарды? Доллардын өсүшүн токтотуш үчүн. Бааларды, базардагы баалардын деген өсүшүн токтотуш үчүн Госматрезерв ошондой эгерде дефицит чыгып калса, чыгарып туруп көрсөтүш керек. Бизде деген мына бар запас. Унуңар көбөйүп атабы? Алдагы базаргерлерге айтыш керек да, коркуп калба, эртең деген сода сатып кылайын десең, могу жерден аласың. Ушул эле баа менен сата берип, өзүң пайдаңды көрө бересиң. А буларда деген источник жок болгондо бүттү да. Кеп ошондо да. Эми күнүгө Эгерде азыр чек араны мисалы Казакстан өлкөсү жаап таштайткан болсо эмне болот бизде? Мен ойлойм, чек араны жабуу маселесинде сөз ошол өзгөчө таможня союзуна кирген өлкөлөр бир өз ара келишимге келишип, ошо тамак ашты жеткирүү боюнча ошол эң адам баласына маанилүү азык заттар боюнча байланыш түзбөш керек, чек араны ошол таризде жаппаш керек. Эгер биз жарандарды кирип чыгарып токтотсок деле, ушул келишимдерге барышыбыз керек да, биринчиден. Себеби биздин негизги чек аранын ушул биздин соода саттыкка ачык биздин чек арабыз ошо Казакстан. Азыркы күндө тамак аштын көпчүлүгү эң негизги маанилүү ошол Казакстандан келет. Ал эми жанакы материалдык резерв фонду боюнча жана Зайдин мырза айткандай, бул 3 айга жетчү запасы болот аларда, ошол 1,5 миллион калкка эле. Ал эми рынокто канча, бул рыноктук мамиле менен иштеп атпайбызбы? Мындай ошо товарлардын айлануусунда канча бар экени экономика министри мындай жакыныраак билиш керек да, цифралардычы. Эми мен оюмча бул вирустун келип чыгышы бул акыркы ошол биз мындай современный жашоодо биз мындай көргөн эмеспиз да азыркы жашоодо. Ошого мындай көрүнүш болгон эмес көптөгөн жылдарда. Ошондуктан азыркы күндө өкмөт көбүнчөсү элди эң керектүү тамак аш менен, эң керектүү күндөлүк турмуш тиричиликке керектүү товарлар менен камсыз кылууну жана ошондой эле айлык акын убагында берип турууну ушул жака мобилизация кылып, ушул багытын ошол жака буруш керек да. Биз кечээги күнү эгерде экономикага биз багыт коюп басым жасабасак, бүгүнкү күнү биз ушу элди ушундай вирус, ушундай абалдар түзүлүп калса кандай болот? Эми айтып атабыз, элди коркутуунун кереги жок депчи, бирок эртеңки күнү ушундай абал түзүлүп калса биз даяр болушубуз керек. Алдын ала ар кандай чараны көрүшүбүз керек. Ушул бизде президенттик, парламенттик башкаруу өлкөбүз. Өкмөт толук сиздер башкарып атасыздар. Өкмөт даярбы бүгүн ошол нерсеге? Биринчиден айтам, өкмөттү биз толук башкарбайбыз. Биз сунуш катары өзүнүн элин оюну айткан бул парламент ошол оюну билдирүү. Өкмөткө бекитебиз, алар өз алдынча иш алып баргангалар акылуу. Биз ар бир ишке өкмөткө биз аралашканга укугубуз жок. Мисалы үчүн, мисалы өкмөт даярбы? Өкмөт эми ал башка тема, ал башка күнү аны негизи ушул көйгөйдө өкмөт даярдыгын бул көйгөйдө өкмөт жана айткандай эле эки вице-премьер-министр Асрандиев бирөөсү генеральный штаб экономикалык туртулукту кармап калуу боюнча иштеп жатат. Ал эми тамак аш азык-түлүк боюнча, коопсуздук боюнча Боронов кубатайчы иштеп жатат. Бүт өкмөттүн ушуга тиешелүү органдардын баары, кызматкерлери баары ушул багытта алар жумуш алып баратат. Саламаттык сактоо министрлиги эмне жанагы оорулар келсе кандай чара колдонуш керек, алардын алдын ала кайсы жерге алып барып жаткырат, кандай дарылоо кылышат, кантип баягы элге бири-биринин жугузун таркатпайт, ушул бүт чараны көрүп жатышат. Ал эми экономикалык туруктуулук боюнча албетте биздин бюджетте азыркы күндө 2 ай ичинде 2,5 миллиард выпадение болуп атат. Бюджетке доход түшпөй жатат. Киреше түшүшү азайып атат. Эгер ушул темпте кеткен болсо 30 миллиардга чейин деген прогноз бар. Бирок ошол эле кезде эл аралык уюмдар бар. Ошол эле Кытай Республикасы Италияга канча миллион доллар акча жардам көрсөтүп атат. Алар бул грант түрүндө ушул абалга жараша мүмкүн ушул бизге жардамдар керек болот. Ошондон алдын алуу карыз десеңер, жардамды ким бермегиле жөн эле мүлдө. Алдын ала дагы бир алтын кенди беребиз, дагы ат башын беребиз, дагы эмнесин беребиз дагы. Эми ал башка тема, эмнесин берүү, бул жерде грант түрүндөгү сөз болуп жатат. Ошо гранттардын баардыгын доход кылып алып бюджетке бекитип отурасыңар. Грантты булар деген бюджетке доход кылып киргизип атат. Мен булар түшүнбөйм вообще, булар экономиканы кантип башкарып атат булар.
Ошондуктан биздин өкмөт ар тараптан ушул чыккан көйгөйгө туруштук берүү үчүн аракет жасап жатат. Демек, чек арабыздын жабылышына кепилдик азыр эч ким бербейт. Эч ким бере албайт аны, бирок мен ойлойм ушул өлкөлөрдүн ортосунда ушундай келишим болуш керек. Жабылган күнү деле жана соода саттык багытын биз жаппашыбыз керек деген келишимге барышыбыз керек. мисалы Кытай өлкөсүндө производствонун баарысы токтоп, жанагындай өндүрүш таптакыр токтоп калды да. Ал жактан товарлар келбей калды. Мисалы ошол тигүүчү тармактагы биздин бүгүн ишкерлерибиз кыйналып калышты, жана башка ушул сфераларда. Эми Казакстанда дагы чек ара жабылбайт деп атабыз. Эгер жабылбаса дагы жанагындай өндүрүштөр токтоп калаткан болсо, демек бизге киреше мындай импорт келбей калат да, кандай болот анда? Биздин экономика, мындай да, кечирип койгула, мен азыр как раз биздин урматтуу депутаттын эмесине кошулуп кетейин деп атам, бир оюна. Ошол эки штаб республиканский деп, сиз айтып атпайсызбы? Алар эмне кылып атат деп. Алар ошонун баарын көзөмөлдөп деген кандай? Баягы бир чогуу решение алыш керек да. көзөмөл менен башкаруунун айырмасын билиш керек де, жок дегенде. Эми Башкаруу, кризисте башкарбасаң көзөмөл кереги жок. Андан кийин бизде азыр ар бир областта өзүнүн ошо штабтары түзүлгөн, ар бир райондуку түзүлдү. Ал баары эмнеге түзүлүп атат? Ал жөн эле баягы отуруп алып көзөмөлдөө эмес, ошол өздөрүнүн ар бир районуна, айылына чейин мониторинг жасап, жана биз айтып аткан картошкасын, ошол эле унун, ошол эле сахары барбы, тетиги складында барбы экен, тиги базарда барбы экен, бизде могу магазинде канча бар экен деген информацияны биз күнүгө мына бул решенияны жакында эле кабыл алдык. Азыр ар бир ишкерлер деп коелу, ошол эле сатуучулар баары түшүнүү менен кабыл алып атышат да. Анан биз барганда, мисалы үчүн биз Лейлекке барып келдик, 2 күн болду. WhatsApp'та жүрөт. Баарын талап атыптыр деп. Мына биз министр экөөбүз бардык ошо жерге. Талаган кишини көргөн жокпуз. Ар жагы Тажикстан турат, бер жагына эмеге Актурпактын жанына келсек, Өзбекстандын жанына келдик. Бир дагы эме жок, андай талап аткан эчтеке жок. WhatsApp'та жүрөт. Мен ошо кайрылып кетет элем, ушу мен урматтуу кыргызстандык өзүмдүн туугандарыма. Ушундайдан биртке мындай алысыраак болсок жакшы болот эле азыркы убакта. Азыр бизге эмне керек болуп атат? Бирдеме мындай бир жакшы жерден бир катуу сүйлөп коюп, бир ачкы алабызбы? Же болбосо бир ушул элди бир кыйнап койгонго бир ичибизден бир нерсебиз барбы? Мен ушуга такыр түшүнбөйм да. Досторубуз чалып атат Америкадан. Максат, тууганым айтып коеюн сага, мына Walmart, Америка толо бүт очередь, эчтеке жок, магазиндер заңырап турат, сен барып туруп бир мешок алып алчы деп мага чалып атышат. Мен айтам, Кудай сактасын силерди Америкада. Аман эле болгула ошол жакта. Биз биякта өзүбүз билебиз эмне кылабыз. Америкада ушундай паника болуп атат. А бизде кыргыздарда еще хуже будет. Ошону дегенде алдын ала көрүш керек да. Ошон үчүн элге паниканы киргизбеш үчүн маалыматты так берип туруш керек. Мына эми саат сайын, күн сайын штабтын деген жүрүшүн күн сайын саат 8-де КТРден көрсөтүш керек. Ала Тоо 24-төн штабтын отурумунда өкмөт башчысы чыгып алып туруп, бүт вице-премьерлерин отургузуп алып туруп, тактатып сандарын мындай, могу район моунча, айыл өкмөт моундай, тигиндей деп туруп, бүт сандарын айтып берип турса, эл деген паникага түшпөйт. Мына башкаруу деген ошондой болот. Антимонополиянын өкүлдөрүн байланышка чыгып чакыра албай койдук да, такыр эле алар бүгүн иштебейт экен мисалы. Эми алар болуп атса, алар үчүн биз деле жооп берип атабыз да. Биз деле жооп беребиз. Ошо жанагы баа боюнча политика Минэкономдо биз эч качан аны не допустим, ошондой бир абдан сиз айтып аткан жана 500 сомго чейин чыгып кеттирбейбиз. Мен биринчи мындай айтып коеюн. Анан экинчиден сиз айтып атасыз, жанагы Кытайда азыр баардык промышленностьтун баары жабылган, ошончо иштебей турат деп. Азыркы биздин тышкы иштердин мына эмесинин негизинде айтып атам мен. Азыр Кытайдын бир топ провинцияларында промышленностьтун бир жерде 70%га чейин жок иштей баштады. Мисалы үчүн Шанхайда 90% эме иштей баштады промышленность.
ушундай ар бир эме боюнча, регион боюнча алар уже башташты ишин. Эми бул жакшы нерсе, боло берсин. Биз Кытайдан чынын айтканда баягы основной партнер бул Кытай, Россия, анан Казакстан да, Кыргызстан. Азык-түлүк Кытайдан бизге канча пайыз келет? Бизге 2,7% азык-түлүк керек. Ошонун ичинде деле Кытайдан келген азык-түлүк. Кытайдан келген общий баягы количествонун ичинен 2,7% бизге продукты питания келет да. Анын ичинен биздин өзүбүздө эле мисалы үчүн жаңгак келет. Ал бизде деле бар жаңгак. Эми ушундай түрлөр да цитрусовый эмелер келет. Алардын деле көп эме бизге анчалык эмеси жок. Анын башка рыногу, мисалы үчүн Өзбекстандан деле алсак болот. Ошону Индиядан алсак деле, ошону Пакистандан алсак деле, то есть башка жактан деле алып толтурсак болот. Бизге көп анын эмеси жок. Бул жерде Кытайдын эмне жагынан бизге көбүрөөк эме болуп атат, бул жанагы жеңил өнөр жайында. Биздин ошол карындаш инилерибиз иштеген жана цехтер, ошол жерден 37%-дын тегерегинде биз алып аткан продукциянын 37%-ын ошол жеңил текстиль, жанагы обувь эменин баардыгын ошол жактан келет, фурнитуралары келет. То есть мына ушул жерде бизде маселе бар. Бирок ал маселени дагы биз азыр башка мамлекеттер менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ошол жакта азыр биздин ишкерлер жүрөт. Биз ишкерлер менен дагы күнү алыс жолугушуп атабыз. Кандай кылып жардам берели? Эмне кылсак? Кимге чыга алабыз? Мына ушундай нерселер болуп атат. Эми мына баягы келатканда Иранда кармалып калбадыбы? Мисалы үчүн аны деле мына азыр чечилди, Кудай буйрса, келатат машиналарчы. Бирок эми Иранда жанагындай чоң коронавирус болуп элдер ооруп атса, алар да өздөрүнөн коркот экен. Туркменистан жаап алды өзүнүн эмесин. Мына ушундай бир нерселер болуп атат. Буга бир эле өкмөт эмес, буга элибиз дагы бир бизге мындай жардам бериш керек. Биз рахмат, депутаттар мисалы үчүн бизди түшүнүү менен кабыл алып атышат. Наоборот, кайра ушу чогулуп, бир баш болуп, эмне кылсак, дальше кандай чараларды көрсөк деген. Анан Кыргызстан өзүн өзү багып кетет, өзүн өзү багат. Ал жерде биз башка жактан Кытайдын жанагы черешнясын же болбосо мали эмне деп коет берки мандариндерди албай койсок деле, биз өзүбүздүн эле эмелер менен чыгып кеткенге биздин толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз 400 000 тонна эт камсыздайбыз бир жылда. Бир жылда 1,6 миллион тонна süt алабыз. Süt өндүрөбүз. Бизде 8,5 миллион малыбыз бар Кыргызстан боюнча. Бизде 1,3 миллион тонна картошка эгебиз. Биз 650 000 тоннанын тегерегинде пшеница эмете алып чыгабыз. Биз керек болсо эттин мына тиги бурчакты биз сатып атпайбызбы, тиги 50 сомдун тегерегинде. Ал деген эттин эмесине тати турган нерсе да, мисалы. Мундайлар көп, Кыргызстанда возможность абдан көп. Овощи, фрукты деген бар. Биз аларды карабайлы, тиги жагы болсо эмне болот, биз бул жагы, бизде промышленность эгерде жанагындай бир созулуп кете турган болсо, 6 ай, 8 ай там жылдын аягына чейин. Анда действительно жана легкий промышленностьта чоң көйгөй түзүлүшү мүмкүн. Ошондон башка. Өлүп калбайбыз, эт жесек деле, шорпой ичсек деле жаныбызды багабыз. Проблема башка. Биздин деген соода сатык баланс деген бар. Соода сатык баланс боюнча биз деген 60-70% импорт менен жан багабыз. Анткени биздин турмуш тиричилигибиздеги колдонгон бүт продукциянын баардыгы ташылып келет. Биз өзүбүз өндүрбөйбүз да. Тамак ашко мейли өзүбүз деген бияктан чыгарабыз. А калганычы? Мына стройкаларды карагыла. Стройкада кирпичтен башка, цементтен башка калганын баарын ташып келебиз. Соода сатыкта кылганды моун баардыгы каяктан келип атат? Ошонун баары кайсы баа менен келет эмкиде? Ошону эч ким билбейт. Азыр доллар өсүп атабы? Дагы баа түшөт, дагы доллар секиргенден кийин ушул товарлардын баары кымбат доллар менен келгенден кийин бизде инфляция кандай болот? Өкмөт прогнозун бере албайт, Минэконом бере албайт, Национальный банк бере албайт. Аны ошентип баалар кымбат доллар менен келген ушунун баардыгы деген биздин экономикага кандай тиешеси болот дегенде түшүнүктүү да. Негиз бар да ушундай болгонго. Эми промышленность бизде баардыгын өнүгүп кетти дегенден биз алыспыз. Бул мырза айтып аткан азыркы жанагы
действительно биз көп нерселерди биз дагы алып киребиз, импорттайбыз. Но азыркы мезгилде бир дагы биз ишкерлерге эгер ушул жерде бир цех салабыз десе, же болбосо ошол эле альтернативный бир продукцияларды чыгарабыз десе, Россиядан алып келип аткан же Кытайдан алып колдогонго биз даярбыз. Азыр ошол боюнча дагы программанын ичинде дагы бар. Биз азыр чогултуп атабыз. Мына былтыр бир 100гө жакын проекттерди чогулттук да региондордон. Бул эми региондордогу баягы көбүнчө сельхозпродукцияны переработка кылгандар көп болот экен да. А мындай чоң шаарлардын тегерегинде, мондай бир рыноктун жанында болсо, биз азыр колдогонго даярбыз. 6%тен баштап 10%ке чейин жанагы кредиттерди льготный режимде бергенге. Бул дүйнөлүк экономикалык кризис бул бир эле биздин өкмөттүн же биздин Кыргызстандын колунан ошол жеңип кетчү нерсе эмес. Бул ошол нефтинин баасынын төмөндөшү, аябай низкий порогко барышы менен ошол доллардын өсүшү байкалды. Ал бизге тескери таасирин тийгизип атат. Бул биздин өкмөттүн колунан келчү нерсе эмес. Анан жана ОПЕК+ өлкөлөрдүн жалпы жыйынында бир жыйынтыкка келип алгандан ошондой бир болду. Эмне үчүн нефть түшүп кетти? Себеби нефть өтпөй калды. Себеби энергоносительдерди дүйнө жүзүндө потребность энергоноситель товарларын буюм продукцияга потребность жок болуп калды. Бул бүт бана байланышкан бир Нефть түшкөн менен бүгүн заправкаларда баа өндүргөн. Эми ал эми биздин колдон келбеген нерсе, ал башка өлкөнүн түшүндүрүп айтып койгула. 3-чү дүйнөлүк экономикалык согуш башталды. Батыш менен Россия Кытайды жайлайбыз деп атышат. Азыр Россия менен Кытай ушуга туруштук бере алабы, бере албайбы, ошону текшерип атышат азыр. Мен өзүбүздүн өлкөнү айтып кетейин. Ошон үчүн ошолорго Сауд Арабиясы бар чогулуп алып, ОПЕК+ менен кошо. Нефтинин баасын түшүрүп, азыр Россия менен Кытайды аягына чейин бүтүрөбүз деп атышат. Иран менен кошуп туруп. Ал геополитикага аралашпайлы, бирок мен ойлоймун. Аралашпайлы эмес, биз геополитиканын ортосунда турабыз, Борбор Азияда. Бирок ошонун баары бизге таасирин тийгизбей койбой жатат. Бизге таасирин тийгизип атат. Бизде эң коркунучтуу нерсе биздин коркпогонубуз бул биз азык түлүк менен жана айткандай, Зайын мырза айткандай, азык түлүк менен өзүбүз камсыздай алабыз. Ач калбайт кыргыз эли, кыргызстандыктар, себеби бизде баары өсөт. Жана пустыня болгон өлкөлөрдө мүмкүн өзүнүн өспөгөн өлкөлөрдө мүмкүн коркунучу бардыр деп айтсак болот да, бизде баары өсөт. Ал эми бизде бир мындай коркунуч жагы бул биздин социалдык жактан аз камсыз болгон үйлөрдү биз жөлөк пулдарды беребиз ай сайын. Биздин бюджеттин 50% ошол социалдык жөлөк пулдарга жумшалат. Биздин 80% бюджетибиздин кирешеси бул налогтун эсебинен. Эгерде жанакындай өндүрүштөр токтоп мелүүндөп калса, соода саттык токтогондо налог жок, бюджет жок. Казакстан, Россия тарапка биздин көбүнчө экспорттойбуз товарлардын көпчүлүгүн, туурабы? Мына ошол жакта эгер ошол рынок токтоп калса, анда бир аз кыйынчылык болот. Бирок бир аз эмес, качкыла айтканда кандай кыйынчылык болот? Мен айткым келет, мынакей Кытай Эл Республикасы 2 айда ушул вирус менен күрөшүп аягына чыгып башташты. Азыркы күндө алар аябай жакшы мындай аскердик режим менен бүт ошо вирустун таралышына бөгөт коюшуп, бүгүнкү күндө өнөр жайып иштей баштады. Алар кыймылдай баштады. Эми Европа өлкөлөрүндө бат жайлап атат. Аларда бир аз ушундай бир кыйынчылыктар туулушу мүмкүн. Мен ойлойм, ушул бул убактынча көрүнүш. Биз аябай эл дүрбөлөңгө салып, мондай болот, баары кымбаттайт. Эң негизгиси биздин баалардын өсүшүнү мындай көзөмөл, тыкыр көзөмөл алышыбыз керек. Ал негизди өсөт абы, негизсиз өсөт абы. Эгер негизсиз өссө, ошол ишкерлерге, акыйкатсыз деген ишкерлерге штрафтарды көбөйтүп, мындай экстренный бир чараларды көрүш керек да. Биз кечээ күнү эле ушу бир эфирде болдук. Баалар жөнгө салуу мамлекет агенттигинин директорунун ордун басары менен алар ушул күндө күнү түнү иштеп жаткандарын белгилеп кетти. Бирок бир чети алардын техникалык мүмкүнчүлүктөрү, финансылык мүмкүнчүлүктөрү жана штаттык бирдиги аз болгонуна байланыштуу булар жетишпей калат. Ошондуктан өкмөттү биз ушул эмнеге мобилизация деп атам. Азыркы күндө экономикага биз көбүрөөк багыт жасабай, биз ушу элди сактап, азык түлүктүн бааларын көтөрбөй, эл дүрбөлөңгө салбай, ушундай багытка басым жасаш керек да. Ошондуктан ошол жака кошумча штаттык бирликтерди ачып, мүмкүн бизге азыркы күндө керексиз жактарды кыскартып, ал жака бир ушундай жардам көрсөтүү керек да. Ушул жактарга өкмөт элди дүрбөлөңгө салбай, мындай паника кылбаш үчүн ушул жактарына көбүрөөк мамиле иш-чаралар көрүш керек да.
ушул боюнча сөздөр айтылды, өкмөт иш алып барат. Иш алып барган деп айтуу бул туура эмес. Өкмөт колдон келишинче иш алып барып, ушул кризиске туруш берүүгө аракет жасап жатышат. Эми Азыр мына жетишпөбүз дагы ошо боюнча эле. Мына февралдын жыйынтыгы менен биздин дүң продукциябыз 4,3%ке өстү. Анан кумтөрдү алып салганда 3,3. То есть пока бизде стабилдүү өсүш бар. Пока. Эми андан тышкары дагы өкмөт Дагы болсун. депутаттар Ушу менен сунуштарын Жайкыга берди. даярдан кыла. Туристтер келеби, келбейби деген суроо. Өкмөт сунуш берди, жанагы капиталдык Да, салымдар Европага боюнча жабылып отуруп. курулуштарды токтотуп туралы мындай керексиз нерсени азырынча токтотуп туруш керек. Эң негизгиси ушул элди азык түлүк менен социалдык жактан аз камсыз болгон үйлөрдү камсыздоо боюнча ишер алып барыш керек да. Азыркы күндө мындай өнүгүүнү бир аз мындай четке коюп туруш керек. эми чагай, бүгүн базардагы ушул азык түлүктөгү баанын өсүүсү көпчүлүк адамдар деле мисалы түйшөлтүп турат. Эми мына бүгүн 300 сомдон 500 сомго чейин унга эле кошулуптур. Эми ушундай көйгөйдү көрүп туруп сиздер кандай кадамдарга барасыздар? Барабыз. Качан барасыздар? Сөзсүз түрдө биринчи күнү биз сиздин ушу маалыматыңызды мен жана уккандан кийин эле мен областтарга звонок кылдым да. Биздин ошо экономика министрлигинин аймактар аралык башкармалыгынын ар бир өкүлдөрү ар бир областта отурушат да. Алар азыр штабта иштеп атышат. Ошолорго биз бардыгына жөнөтөбүз. Биз биринчи күнү биз ошо менен чара көрөбүз. Канча административдик протокол түзүп келет сурайлычы булардан бир жумадан кийин мынакей. Канча Ошо түзүлдүбү? Түзүлдү жок дегенде бир протокол ошондой. Протокол түзүлдүбү? Эмне боюнча? Ошондой бааны деген жөнсүз эле көтөрүү боюнча. Негизсиз көтөргөндөр. Аны Минэкономика эмес, антимонопольный политика ошолор. Бирок Алар эскертүүлө берип, азыр эскертүүлө берет. Азыр биз ошол эгерде ошондой чын болуп атса, чын болгонун биз аны билишибиз керек. Ошондон кийин бир жасап көрсөтүп коюш керек да. Бирөөнү кортуп коюш керек да. Мына былтыр деле ушундай бир нерсе чыккан көмүр боюнча. негизсиз көтөргөндөр. 18-жылдын аягында. Ошондо мына баардык жерге чек коюп койдук. Бир бул Кыргызстанда көнүмүш мындай постоянно жүрүп атат да ошондойлор. Анткени сезон келди, бир кар жаады, элдин баары көмүр издей баштады. Ошол убакта эми жана сатып аткандар анча пайданы көбүрөөк көрөлү дегендер алат дагы бааны көтөрүп салат. Эми Анан кийин азайды мына жите турган бир ошондой кумалакты табышыңар керек да. Жок деген демонстрация кылып. Болот да. Берсеңиз кошуп коеюнчу, мынакей азыркы күндө эгерде ундун баасы Казакстанда кымбаттап жатса, бул бааны жөндөчү мамлекеттик агенттик бааны мынча ставкасын деп кое албайт. Бул негизги баанын көтөрүлүшү ошол импорттоочу өлкөдөгү баанын менен байланыштуу болсо, анда ошондо булар киришсе болот да. Эгерде ал жак көтөрүлсө, бул жак көтөрбөсүн деп айтканга бул болбойт да, бул экономикалык жактан болбойт. Биздин өзүбүздүн запасыбыз бар деп атпайбы? Мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Ошондой болсо биз өзүбүздүн запастагы азык түлүктөрдү чыгарыш керекпи? Чыгарыш керек. Жок, азыр Мисалы Казакстан көтөрүп чыктады баардык продукциясын. Эчтеке Азык түлүктү көтөрсөчү мисалы. Эгерде көтөргөн болсо, эгер ошо көтөргөндөн кийин анан кийин биз решенияны чыгарабыз. Кандай решение? Анан ошондо айтабыз. Элге алдын ала чыгыш керек. Элге ажиотаж болбогондо решенияны чыгарабыз. Анан сиз айтып атпайсызбы? Казакстан унду көтөрүп койгон деп. Буудайды да көтөрдү да былтыр. $50 көтөрүлдү. А Кыргызстанда $150 чейин көтөрүлүп кетти да. Мына биздин өзүбүздүн эле ишкерлер, көбүрөөк пайда мындай эметишет да. Мен ошон үчүн айтып атам, түшүнүк менен бир кабыл алып, азыр байуу максат эмес, ушуну элди бир мындай сактап калганга. Анткени бизде рыночный отношения. Биз эч базарга барып сен баланчадан сатасың, мынчадан сатасың деп биз айта албайбыз. Ал жерде 11 гана продукциянын эмеси бар. Мисалы кайсылар? Ал буудай, un, нан, сахар, соль, дагы макарон изделия да, сливочный май, мына ушулар негизгилери. Эми биз дагы ошого 20 эми 14 деген андан кийин жана уголь, бензин, анан газ бар болчу да. Ошондо баары биригип 14 перечем бар.
ошону госрегулированиеге киргизсек болот өкмөт тарабынан. Азыр биз дагы айтып атабыз. Дагы мына 10ду кошкон жатабыз. Ошондо баары 24 позицияны биз көзөмөлдөгөнгө азыр мүмкүнчүлүктү антимонополный политикага уже беребиз да. Сүт боюнча эле айтып койгулачы. Эт дагы бар, сүт дагы бар ичинде. Вот ошону айтып койгула. Моунча баага жетчү болсо эртең камайбыз баарыңарды, соттойбуз деп. Эми соттоп камабайбыз, штраф төлөп калышы мүмкүн да. Мен кошумча маалымат айтайын, биз депутаттар эми менен байланышып турабыз, анан мындай сунуштар биз берип атабыз. Ушул жанагы бир эле антимонополия агенттигинин карап кызматкерлерин карап эле отурбастан, ошо райондук администрациянын жетекчилери, ал өкмөттүн жетекчилери бүт ошол менен байланышта бир иштеп, эгерде кайсы жерде негизсиз баалар көтөрүлүп атса, алар эл эми өз билбейт да, көпчүлүгү кайта кайрылыш керек. Эмнеге баа көтөрүлүп атат? Ушул маселе бүгүн керек болот. Ушул маселе боюнча Жарандар мисалы үчүн түздөн-түз өкмөткө чыгып, бир кабарлап, ушул жерде ушундай маалыматтар болуп атат. Ушул видеолор тартып, аудиолор жиберип, ошол чара көрүү боюнча жалпы эл ушундай нерсеге барса жакшы да. Мен ошону эл эми көпчүлүгү билбейт да. Ошондуктан мен жана Максат мырзанын айтканын колдоп айтат элем. Ошол өкмөткө ушул мамлекеттик телевидениелер бар, радиолор бар, ошого улам-улам маалымат берип, эгерде баа кымбаттаса, могу жака кайрылыңыздар. Айыл өкмөттүн жетекчисине кайрылыңыздар. Район жетекчисине кайрылыңыздар. Мондай агенттик бар. Ошого могу телефонго чалыңыздар деп мындай экстренный реагирование кылып туруш керек да. Ошондой бир иш алып барыш керек. Себеби дегенде бир аз эле жанагы бир 30-40 штаттык бирдеги бар агенттик жетишпейт да, бүт Кыргызстан боюнча камтып маалымат алып кетүүгө. Ушул боюнча сунуштарды биз берип атабыз. Өкмөт иштеп ушуну аткарыш керек да. Жакшы, анан агай, мисалы бүгүн ушу оппозиция сын дегенде жакшы, аябай биз ушул тармакты катуу өнүктүргөнбүз деп да эме кылышат да, мындай пикир айтышат. Анан эми сиз конкреттүү кандай сунуш берет элеңиз? Мисалы бүгүн сиз айтып атасыз, ушундай болуп атат. Эмне кылыш керек? Конкреттүү сиздин кандай сунушуңуз бар? Штабтын ишин ачык айкын элге күн сайын көрсөтүш керек. Телефондорун жайылтып, маалыматты деген кеңири таратып, элден эчтекени жашырбаш керек. Айтыш керек, баланча базарда баланча деген кызыл кулак отурат, ошол деген ушунун баарын жасап атат деп. Эл билиш керек да. Ким ошондон байыйын деп атат. Ошондон бирөө деген өзүнүн чөнтөгүн ойлоп атат да. Эл болсо өзүнүн акыркы чөнтөгүнөн чыгарып атат акчасын. Бирөө деген болсо ошону мен эмне? Ошонун бар деген мамлекетте эле түшүнүп отурат. Булар деле биздин душмандарыбыз эмес да. Бирок башкарууну деген туура маселеге коюш керек, башкарыш керек. Бул кризис. Кризисте деген башкарбасаң ахлократия болуп кетет. Башаламандык болуп кетет ошондо. Ошон үчүн алдын ала билиш керек. Бул деген социум, эл. Элди башкарбасаң эртең кандай болуп кетет эч ким билбейт, прогноздай алышпайт булар. Ошон үчүн деген мунун баары илимдин баары бар. Окуп бүтүшкөн баарын. Ошон үчүн айтып атабыз. Ушундай кризистик абалда башкарууну күчөтүш керек. Жоопкерчиликти күчөтүш керек. Ошон үчүн азыр мынакей өкмөт башчыларынын баардыгы ошол жакта отуруп алып тартипти көрсөтүш керек. Күн сайын, саат сайын маалыматты чыгарып, WhatsApp номерлерин жөнөтүп, ошол бүт бааларды ким кандай олтуруп дүрбөлөңгө чүрүп атканын баарын эл көрүш керек. Ошонун баары биргелешип, мына айтып атпайбы, жардам беришибиз керек. Ошону уюштуруш керек да. Ошон үчүн өкмөт башчы ошонун баарын уюштуруп бериш керек өзү. Башчы болсун да. Өкмөт башчы деген ошон үчүн өкмөт башчы да. Эл карап турат, биз барабыз, жардам беребиз. Ошон үчүн башчы болуш керек, командир болуш керек. Бүттү, андан башка деген биздин мамлекеттин башкаруусу ушундай да азыр. Жарандар эмне кылыш керек эми мындай? Жарандар болсо паникага алдырбай, туура маалыматты кабыл алып, дүрбөлөңдү деген кеңейтпеш керек. Эртең баарыбыз кырылып калбайбыз, эртең баарыбыз ачкадан өлүп калбайбыз. Баары бар. Бирок ошол бар нерсени деген үнөмдөш керек. Бүгүн эле алып туруп бүт базарларды деген пустой кылып салсак, анын ордуна эмне болот деген ошо да. Соода сатык деген ошол да. Ордуна эмне келет? Кайсы баа менен келет? Ошо бүт үнөмдү болгон бүт запастарыбызды үнөмдөш керек. План менен жүргүзүш керек. Азыркы жазда отургузатылган картошкабыз баланча күнү бышат. Ага чейин 3 ай дагы жанбагыш керек деген нерселерди пландаштырыш керек. Ал пландарды мынакей штаб турат да. Өкмөт башчысы турат. Бар деген пландарын көрсөтүш керек. Ошону ачык айкын элге билдириш керек. Паника болбош керек. Акча да бар, мүмкүнчүлүктөрү бар, бүт бары бар. Ошонун баарын колдонобуз деп. Эл главное паникага түшпөш керек. Болду. Биргелешип ушунун баарын чечебиз. Ажыкташка негиз жок. Негиз жок.
Анча мынча доллар секирип атат, ооба баалар тигиндей мындай болуп атат, анын баарын деген жөнгө салса болот. Ошон үчүн баарыбыз отурабыз да. Өкмөт да отурат, биз дагы отурабыз. Саясатчылардын баардыгы ошон үчүн жүрөбүз да. Элге түшүндүрүш керек, бүт барыбыз ушуну. Паникадан кетпеш керек. Мынакей доллар көтөрүлдү деп туруп, бүт болгон сомдорубузду алып туруп, обменкаларга тыккандан кийин эмне болот? Анын доллар менен сен кантип соода сатык кыласың? Элге түшүндүрүш керек да, азыр деген сага кереги жок долларды эмне кыласың? 80-90дон алып ал. Кайра тескерисинче паниканы көбөйтүп. Базарга барганда эле ошол эле сом менен аласың да. Ошондой нерселерди биздин улуттук банк түшүндүрүп бериш керек элге. Баарыңар эле обменкага чуркап барып, кокуй дебей. Ошонун баарын айтыш керек да. Эртең деген жанакы айтып атышпайбы, жардам беребиз. Өкмөт кандай жардам бере алат? Ошонун баарын да айтып бериш керек да. Ишкерлерге эгерде кредитиңер күйүп атса, эртең долларыңар жок болуп калса, соода сатык операцияларыңар токтойн деп калса, кандай жардам бере алабыз? Ошонун баарын деген соодагерлерге да түшүндүрүп бериш керек. Ошонун баарын жасаш керек. Аягында эмне деген сөзгө келесиздер? Сиздин эмеңизге мен да кошулуп коеюнчу. Ошо биз ишкерлер менен жолукканда бул маселени да азыр көтөрүп атабыз да. Жана көп кредит алгандар бар экен. Ошолор кыйналып калбасын, алардын баягы пролонгация кылып берсек, же болбосо дагы эми кыскарта албайбыз аны, мынча алыпсың, муну кечип коебуз дей албайбыз. Аны баягы жылдырып бергенге, ошондой льготный период деп эметкенге баягы биз сүйлөшүп атабыз. Анан жана абдан жакшы эми ушундай талашта бир нерселер чыгат да. Мына жанагы ар бир керек болсо айыл өкмөтүнө дагы жана телефон доверия деппи мындай чоң шаарларыбыз бар, эми Кыргызстанда абдан көп да эми. Ошо шаарларда дагы бир жанагындай телефон менен өздөрү контролдогонго да абдан жакшы да. Мына баланча момчадан сатып атат деген эме болсо, ошону да токтотуп калышыбыз керек азыркы учурда. Ошон үчүн баа ошондон анан көтөрүлбөйт да, уже самоконтроль болуп калса, бул абдан жакшы нерсе болот эле. Конкреттүү ушул кайсы күндөрдөн башталып ишке ашып калат ушулар? Мына уже биз Сунушту киргизишет да. Биринчи күндөн баштап ошону Депутаттар да айтып чыгыш керек ушунун баарын. Бул боюнча сунуш берилди өкмөткө. Алар ушул айыл өкмөтүнүн жетекчилерине, райондун жетекчилерине ушу тартуу керек ушул иш алып барууга. Негизи мен элге айтар элем, ушул тамак аш боюнча Кыргызстан өзүн өзү багып кете алат. Биз негизгиси ушу коронавирустун жайылып кетишине бөгөт коюшубуз керек. Бул негизги ушул бүт дүйнө жүзүндөгү ушул ызычуунун баары ошо коронавирустан чыгып атат. Өкмөттүн буйругу бар. 40 адамдан көп жерге чогулбагыла, бирикпегиле деп, ошону аткаруу керек. Көбүнчөсү эл көпчүлүгү барга, эс алуу жайларга барбай, ошондой бир ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек. Эгерде сыртка барып келген жаран болсо, ушул элге аралашпай, ушу негизги максатыбыз ушул коронавирусту жайылтууга биз мүмкүнчүлүк бербешибиз керек да. Ошондо бүт экономикалык жанагы биз айткан бүт маселелер дагы ордуна турат, кыйынчылык болбойт. Бир гана вирусту биз күрөшүүдө биз ушуну убагында бир жакшы иш-чараны алып барып элге, өкмөткө, мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүшүбүз керек. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Жакшы көз караш, пикирлериңиздерди айттыңыздар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүк программасынын бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз Кыргызстандагы экономикалык туруктуулук жөнүндө сөз кылдык. Албетте айтылган көз караштарды, пикирлерди сиздер туура жагын талдап алат деген үмүттө биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.